4 генен бөлмөдө туруп аны жылыта албаган үй бүлөнүн бүгүн кубанычында чек жок. Алар борбордук жылуулук тутумуна кошулуп, үйү ысып, быйыл кыштан үшүбөй чыгабыз дешет. Чоң ата менен чоң эненин үйүндө 4 небереси бар. Үйдүн баары жылуу. Мурунку убактарда свет өчүп калганда обогревательдер иштебей калчу, үйлөр холодильник болуп муздап. Бала бакыра өтөлүп калчу эле. Азыр эми свет өчкөнгө дагы кыйбай калдык, себеби жылуулук болуп атат да күнү түнү. Жылуулуктун жетекчилигине рахмат. Жумушчуларына, кызматкерлерине рахмат. Ушунун баарын чукул арада бүтүрүп беришти. Айрымдар айтып аткан эрте баштаса болмок, бүтпөй калат го деп. Жок, бүтүштү ушу көгөрүп. Жакшы иштеп, жетекчиси да жаңы келиптир, жакшы жигит экен. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт. Жакшы алып, жакшы жөнөп кетти. Заманбап казандар орнотулган откана Кашкасуу Кичи районундагы көп кабаттуу, эзели жылыбаган үйлөрдү тейлейт. Ишке кирген отканага 3 чоң үйдөгү 394 абонент туташты. Эми арасында бир подъездерден бар, бирок негизгилерин баары кошту. Анан бул жерден да элде маселе жаратылган. Эми кандай биз неметебиз дегенде, биз даже ошол домдордун астындагы системаларынан кошо алмаштырганга жардам бергенге үлгүрдүк. Каракол шаарында жалпы 23 откана болсо, бул 24-түнчүсү. Ал 15 жыл бою иштебей кароосуз калган. Эми бардык жабдыктар келип пайдаланууга берилди. Бүгүн атайын жергиликтүү эл чогулуп, кызыл тасма кесилди. Өзүн жасаган ишин жасап, буюрса бүгүн жакшы маараке болуп турат. Бул откана кайрадан ишке кирип, мынакей артыбызда турган үйлөрдүн баардыгына жылуулук тартылып атат. Биякта бүгүнкү күндө 390 кардарына кошулуп, жаңы эле барып биз дагы жеринен жер төлөөлөрдү көрүп, биздин кызматкерлер жасаган иштерди көрүп, анан үйлөргө да кирип көрдүк. Чынында эле үйдүн ичи жылуу, элдин дагы баягы маанайы жакшы, жылуу үйдө жашап аткандыгы үчүн. Каракол жылуулук камсыздоо ишканасы 3000ден ашык абонент, 8 мектеп жана 30дай мекемени жылытат. Оңдоп түзөө жумуштарына быйыл республикалык бюджеттен 19 миллион 800 миң сом каралган. Көмүр быйылкыга камсыздалды. Көмүр быйыл бизде 12.600 тонна пландаганбыз. Анын ичинен бүгүнкү күндө 9000 тоннасы келди. Көмүр өз убагында келип атат. Азыр биздики боюнча бардыгы жакшы. Белгилей кетсек, коммуналдык жылуулукка болгон төлөм бекитилген тариф боюнча төлөнөт. Шаарда өз убагында төлөбөй карызга баткан абоненттер өтө көп. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чуртонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.